Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Базар Жок каналы. Бүгүн 1 апрель 2023 жыл мен Бишкек шаарынын чыгыш тарабы Алтын Ордо конушунда жүрөм туугандар. Ушул жерден ушул көрүп турган үйүңүздөр сатылып тур, ошол үй жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Биринчи болуп келүү жолун сиздерге айтайын туугандар. Так, сиздер Анкара көчөсү менен мурдакы аты Горький көчөсү менен түз эле чыгыштыкка карай келесиздер. Туңгучка жетесиздер туугандар. Туңгучка жетип эле Алтын Ордонун негизги көчөсү менен түштүккө карай келсеңиздер, 4-көчө 105 даректе сатылуучу үй жайгашкан. Бул мынакей центральный көчөсү. Жакын жерде Туңгуштун Международный университет, городской катоктор да жакын болуп калат. Бир аз эле чыгыштыкка карай бассаңыздар дагы Аюград. Анан мынакей көрүп 105 маршрутка бул жакка карай келет экен. Ушул Алтын Ордонун негизги көчөсүнүн жээгинде жайгашкан. Новопавловкадагы Алтын Ордо эмес туугандар, Туңгуш тараптагы Алтын Ордо. Так, жердин аянты 5 сотук эң эле чыгыш, түндүк чек арасындагы бул жерден башталат. Эң эле түштүк чек арасы бул забор бүткөн жерге чейин природный газ бар киргизилген, центральный канализация бар киргизилген, жана суу, электр энергиясы баары бар экен. Дагы эмне маалымат? Мектеби бар Алтын Ордодо туугандар, садиктер, частный садиктер. Такой асфальт жол, көрсөңүздөр тротуар бар. Эми короосуна кирип калган маалыматты берейин. Такой бул короосу. Бул жакта мынакей 2 этажный үй. Аянты 180 квадрат метр, 2 кирпич. Жана бул жакта квартиранттар үчүн салынган мындай катарынан 3 бөлмөлүү үйлөр. Алды тарабы чоң мындай навес, алды тарабы брусчатка, мынакей бул жака кенен машина баткандан жер, мынакей жана чыгыш тарабында деле бош бир аз жер жемишеккенге, же кааласаңыздар дагы хозпасторг салганга жер бар. Азыр сиздерге биринчи болуп бул чоң үйдүн ички тарабын көргөзөйүн, андан соң да короосун ачып калган маалыматтарды берем туугандар. Мынакей бул негизи кире берүүчү эшиги. Бул жакта отопление котелу жайгашкан бөлмө. Отопление газы жана электр энергиясы менен жылыткан котел менен үйдү жылытат. Эми так, ички тарабын көргөзөйүн. Бул мынакей кире бериш туугандар, прихожка. Батыш тараптан терезе, отопление батареялары жана бул жактан түзүлүп өтсөк мындай раковина. Бул жакта мынакей отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө. Сырттан да кирсеңиздер болот. Газовый котел жана электрический котел. Көрүнбөйсө бир аз ооруп калып турган. Үйдү көрөрсүздөр. Мынакей бул жакта холл, экинчи этажга өткөн тепкичтер жана бул жакта кухня жайгашкан. Көрүнсөздөр кухняда мебелдер, түндүк тараптан терезе, отопление батареялары туугандар. Жана түзүлүп өтсөңүздөр, бул жакта зал. Мынакей түндүк тараптан жана чыгыш тарабынан терезелер, полдор жыгачтан болгон пол экен туугандар. Отопление батареялары чугунный мынакей. Бул зал. Эми экинчи этажга чыгып, экинчи этаждын маалыматтарын берейин сиздерге туугандар. Так. Экинчи этажга кеткен тепкичтер көрүп турсаңыздар, жыгачтан болгон тепкичтер. Экинчи этаждын холлу. Андан ары оң тарапта бир детский спальни, мынакей. Түштүк тарабынан терезе. Кондиционер, интернет. Жана бул жакта дагы бир бөлмө туугандар, мынакей. Мынакей, жана бул жакта бир спальный бөлмө. Бул жакта мынакей сушилка, мындай чакан бөлмө жана ванна, ажаткана жайгашкан. Так, эми короосун ачып калган маалыматты берейин туугандар. Мен кале сатылуучу үйдүн короосундан туугандар. Мынакей бул жакта подвал, квартиранттар үчүн салынган үйлөр. Ар биринин өз-өзүнчө счетчиктери бар туугандар, мынакей. Так,
төрүндө чыгыш төрүндө жер жемшекенге жер, черешня бактары, чайырларды көрүп турасыздар, мынакей байкалып эле турат. Анан эле бул чыгыштар анда үйдүн тышкы тарабына жатканы, ички тарабына деле бар болчу. Бул үйдүн чыгыш тараптан көрүнүшү туугандар. Бул үйдүн баасы $125,000 сүйлөшүү болот. Эсин номерин экранга эсетелдеп калтырамыз, ана кол сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар туугандар.